Арыбаңыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, эч кандай шайлоого тиешеси жок бул. Мен ушул элдик трибунадан ушул парламенттик ушул 7-чи чакырылышта 3-чү жолу чыгып атыпмын. Биринчи жолу Тажик Республикасынын парламентине кайрылдым эле, чегара маселеси боюнча, экинчи демография боюнча, мыйзам боюнча кайрылдым эле, үчүнчү дагы бул өтө бир жүйөлүү маселени алып чыгып атамын. Кулак түрүү кылып койсоңуздар, урматтуу депутаттар. Парламент бул элдик трибуна деп бекеринен айтылбайт. Урматтуу кесиптештерим, биздин баарыбыздын депутаттык ишмердигибизге түздөн түз тиешеси бар болуп туруп, азырынча көңүлдүн сыртында калып жаткандай бир орчундуу маселеге көңүлүңүздөрдү бурайын деп турамын. Барыңыздар да кабарыңыздар болсо керек. Үстүбүздөгү жылдын башынан бери күндөлүк басма сөз беттеринде, теле көрсөтүү, радио уктуруу программаларында уңгу жол деп аталган идеологиялык стратегиялык документ жөнүндө байма-бай сөз болуп келе жатат. Кыргыз интеллигенциясы, окумуштуулар, коомдун кеңири катмары бул стратегиялык документтин жоболорун жүзөгө ашыруунун зарылдыгы жөнүндө кызуу кеп да болуп жатат. Коомдук уюмдар уңгу жол укканга санат, учканга канат деген ураам менен биригип иш жүргүзүп аткандыгына да өзүм күбө болуп жатам. Азырынча айрыкча биздин президентибиз өзүнүн ошто сүйлөгөн сөзү мага абдан таасир этти. Ал президент өзүнүн сөзүндө уңгу жолдун маанисин атайын бөлүп айтып жатканын уккандан кийин ушул трибунадан туруп мен кесиптештер сиздерге кайрылайын деп кайрылууну туура көрдүм. Маселенин башаты жөнүндө 3 айда болсо айта кетпесем болбос. Бул иштин башы Садыр Нуркожоевичтин Кыргыз Республикасынын жаранынын руханий жактан өнүктүрүүнүн, анан калыптандыруунун узак мөөнөттүү идеологиялык стратегиясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзгөн 23-жылы 13 декабрда. Мына ошол жумушчу топко биз жогорку кеңештен Мирлан Самыйкожо экөөбүз да бара элек. 40тан ашуун ошол окумуштуулар ар кандай тармактан ошол белгилүү кишилер кирип, өлкө башчысынын демилгесин жерде калтырбай, 1 жыл аралыгында көптөгөн жигердүү эмгектерди жасашты. Өлкөбүздүн келечек тагдыры дегенде ичкен ашын жерге койгон билимдүү, убактысын, күчүн, керек болсо жанын аябаган билимдүү, мекенчил улутташтарыбыз талыкпаган мээнетти жасап, ушул документти иштеп чыгышты. Кыргыз Республикасынын улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген ушул аталышта бул документ иштелип чыкты. Мына 24-жылы 18 декабрда президенттин жарлыгы чыкты, китеп да чыкты. Мына ошол документтин бизде ошол жарлыктын 2-чи беренесинде турат Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине карата мыйзамдын долбоорлорун иштеп чыгууда жана аларды кабыл алууда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн жалпы мамлекеттик программаларын бекитүүдө уңгу жолдун жоболорун жана принциптерин эске алууну сунуштайм деп указда 2-чи беренесинде бизге жогорку кеңешке ошондой президенттин ушу тапшырмасы бар. Демек, жогорку кеңештин дагы өткөн укуктук бардык нормативдик документтер, мыйзам актыларынын баары ушул уңгу жолдун жоболоруна, принциптерине шайкеш келиш керек. Мына ушуну да айткым келип турат. Бул стратегиялык документтин маанисин баса белгилөө максатында жарлыкты төмөнкү сүйлөмдөрдү да мен мисал келтире кетейин. 3-чү беренесинде бул министрлер кабинетине бир топ тапшырмаларды бериптир. Бирок ушу күнгө чейин мындай дээрлик анчейин иш жылбай жаткандай. Өкмөт Кабмин дагы ушул президенттин жарлыгы чыккандан кийин муну дароо чыккан күндөн баштап ошол ишке ашыруу иши колго алыныш керек болчу, өтө жай жүрүп атат. Кабминге дагы бул жерде социалдык экономикалык саясатты иштеп чыгууда, кабыл алууда, жүргүзүүдө уңгу жолдун жоболорун, принциптерин жетекчиликке алгыла деген. Бул чөйрөдө колдонулуучу бардык ченемдик укуктук концептуалдык программалык документтердин инвентаризациялоо, аларды уңгу жолго ылайык келтирүү боюнча иш жүргүзүлсүн деген. Андан сырткары уңгу жолду ишке ашыруу боюнча жобону иштеп чыксын, уңгу жолдун кеңири пропагандалоо жана жайылтуу боюнча туруктуу ишти уюштурсун деген тапшырмалар берилген. Андан соң жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына уңгу жолдун негизинде региондук программаларды иштеп чыксын, кабыл алсын, ишке ашырсын деген милдеттер турат да.
Бирок ушул жарлык өтө жай жүрүп аткандай. Бирок ушул жарлыкты координациялоо мам катчыга жүктөлгөн. Андан сырткары президенттин администрациясынын, министрлер кабинетинин чечимдерди аткаруу, контролдоо башкармалыгына жүктөлдү деп турат. Мен ушул учурдан пайдаланып, ушул Кабмин дагы президенттин аппараты дагы ушул жарлыкты, бул эми керемет жарлык. Бул жерде мына ушуга атайын чыгып айтып атканым себеби окусаңыздар. Бул жерде кыргыз жери, кыргыз эли, кыргыз жараны кандай болуш керек? Бүт бул жерде улуттук сыймык, жарандык, мекенчилдик, кыргыз жаранынын баалуулуктарынан баштап биздин көп булуттуу мамлекетибиздеги биримдик ынтымак, ширелишкен ынтымак жөнүндө керемет ушул жол көрсөтүп берип атат. Ушунун баары ишке ашып, иш-чаралар түзүлүш керек эле да, жүрүш керек эле. Менин сунушум президенттин жарлыгын эми абдан дыкат тез арада ишке ашыруу зарылдыгы келип тургандыктан сунуш бергим келип атат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз мындан кийинки ишмердигибизде бул президенттин жарлыгында бекитилген стратегиялык документти биз эске алып, документтин маңызын толук терең түшүнүү үчүн ошол комитеттерде же фракцияларда ушуну бир мындай кичине ушуну талкууларды жүргүзүп, биз өзүбүздүн салымыбызды кошсок, анан мыйзамдарыбызды дагы ушул стратегиялык документке дыкаттык менен, кесипкөйлүк менен ушул колдонсок мыйзам долбоорлорубузда дегим келип турат. Анан буга чейин колдонулуп келген мыйзамдык актыларды инвентаризациялоо, уңгу жолдун жоболоруна ылайыктуу жагын ушул өкмөткө дагы Алмаз Акунжанович ушуну бир колго алсаңыздар, көп документтер инвентаризация болбой турат министрликтеги. Мына мен бир 2 министрликтеги документтерди карап чыктым. Мындай эски документтер, 20 жылдык эски документтер турат да, мыйзам долбоорлору турат. Таптакыр бул стратегиялык документке туура келбейт. Бул ошон үчүн мен мына ар бир мына бул жерде маселен кыргыз жаранынын негизги баалуулуктары дегенде адамдардын 4 сапатын айтып тур да. Бул мына мен кыска айтып коеюн: доско жумшак, тууганга боорукер, душманга катаал мүнөзү, адамдардын арасында тынчтыкты, мунасалуулукту сактоого дайым умтулган адаты менен адамга жасалган көсөмдүк мамилеси, жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, жакшылыкка жамандыкка жакшылык эр кишинин иши, жамандыкка жамандык тар кишинин иши, жакшылыкка жамандык көр кишинин иши деген көнөрбөс таяным деп турат. Мына ушул бир эле сүйлөмдө не деген тарбия жатат да. Адам баласынын тарбиясы, маданияты, билим, дегеле билим берүү, ден соолук, өмүр, ушул бүт ар бир куттай уюган ушул жердеги стратегиялык багытты ишке ашырууну колго алып, иш-чараларды түзсөк дегим келип атат да. Ошон үчүн мен ушул уңгу жолду тез аранын ичинде ушул ары бери оңго солго чайпалуунун доорун соңуна чыгарып, өзүбүздүн уңгу жолубузга түшүүнүн аракетинде болсок деген ниет тилегимди айткым келет. Анан Садыр Нуркожоевичтин ушул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деп бул калепсиз сөз айткан. Ушул сөзүн мен ушул сөзү менен жыйынтыктап жатып, ушул документти ишке ашырууда биз дагы колдон келишинче стратегиялык документти кагазда эмес, иш жүзүндө ишке ашырууга мен көмөк көрсөтүүгө ушул сиздерден жардам сурайт элем. Депутаттык ушул вазыйфабызды татыктуу аткарып берүүдө түздөн түз мыйзамдарыбыз мына ушул уңгу жолдун стратегиясына ылайыктуу болсо деген ниетти айткым келип турат. Барыңыздарга мен укканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат.